Жогорку кеңештин жалпы жыйынында жаңы депутат Бектен Сыдыгалиев ант берди. Эске салсак, Бектен Сыдыгалиев Насыр Мусаевдин ордуна келген. Ал эми Насыр Мусаев мандатын тапшыруу боюнча өзү арыз жазган. Бектен Сыдыгалиев мурда улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасынын биринчи орун басары болуп иштеген. Кошумчалай кетсек, буга чейин Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынын депутаты Насыр Мусаев сессиянын жыйналыштарын жүйөлүү себептерсиз 40тан ашуун жолу калтырганы кызуу талкуу жараткан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаевди жана ички иштер министри Кашкар Жунушалиевди жоопко тартуу боюнча Кой Таш айылынын тургундарынын жамааттык кайрылуусу аскер прокуратурасына жөнөтүлдү. Башкы прокуратура тараткан маалыматка караганда, сотко чейинки өндүрүштүн алкагында аларга юридикалык баа берилет. Андан тышкары 7-8 августта жөнөкөй адамдар жаракат алган деген маалыматтарды териштирүү ички иштер министрлигинин тергөө кызматына тапшырылганы айтылат. 9-сентябрда КСДПнын мүчөлөрү 1700 киши башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовго кайрылышканын жарыялашкан. Алар улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Орозбек Опунбаевди, Альфа Атайын түзүмүнүн жетекчилерин, ички иштер министри Кашкар Жунушалиевди жоопко тартып, президент Сооронбай Жээнбековдун иш-аракетине юридикалык баа берип, ага мамлекеттик кылмыш кылды деген айып коюуну талап кылышкан. Ошондой эле Кой Таш окуясында жаракат алгандардын тизмесин жазышып, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармаш үчүн анын үйүнө кирген улуттук мамлекеттик коопсуздук кызматынын кызматкерлеринин жоопкерчилигин кароону суранышкан. Чүй облусунун Жайыл районунда жол кырсыгынан 2 бала каза тапты. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, кырсык кечээ 13-сентябрда болжол менен түшкү саат 12 чамасында Полтавка Орто Суу айылында катталган. Анда 2003-жылы туулган жигит тууганын унасын сурабай айдап кетип бакты сүзгөн. Кесепетинен 16 жаштагы айдоочу жана жанындагы жүргүнчү 7 жаштагы бала мерт кеткен. Андан тышкары 16 жаштагы бир жүргүнчү ар кандай жаракат алып аймактык ооруканага жеткирилди деп айтылат маалыматта.